Чындыгында бир окуяны айтып берүү оңой эмес. Мен азыр подкастымдын 3-эпизодун тоолордо жашаган адамдар тууралуу айтып берүүдөн баштайын деп турам. Сиздер билгендей эле дүйнө жүзүндө азыркы күндө 7,5 миллиард адам жашайт. Ал эми тоолордо 500 миллион дүйнө эли жашоосун улантып келет экен. Ар кандай мүмкүнчүлүктөрдө, ар кандай шарттарда жашашат. Айрымдары ата бабасынын жерин таштап кетпей, өз тиричилигин улантып келет экен. Алардын ичинен көбүрөгү 1400 метр деңиз деңгээлинен бийиктикте жашаса, айрымдары гана 2500 метр бийиктикте өмүр сүрөт экен. Эми элестете бериңиз, булардын арасынан биздин памирлик туугандарга окшоп абсолюттук бийиктик 4500 метрге чандали адамдар чыгат тура. Жөн эле чыкпастан алар жашоосун ошол Афганистандын тоолорунда улантып келет. Бирок айта кетиш керек, Түштүк Америкада Перу мамлекетинин анда тоо чокуларында ушундай эле бийиктикте элдер жашап келишет экен. Алардын көкүрөгүнүн көлөмү элдикине караганда 3 эсе чоң болоору изилденип чыгыптыр. Бул перулуктардын салттуу музыкасы. Чоорду колдонгондо кыргыздардан дагы эң сонун билишет окшойт. Анды тоолорунда жашоо да өтө кызык, бирок темага кайталы, өзүбүздүн толкунду кармайлы. Ысык нан. Боордоштордун жашоосу. Менин атым Салтанат Калдыбаева. Ысык нан аттуу подкасттын 3-эпизодун баштайлы. Эске сала кетейин, подкасттын баардык чыгарылыштары памирлик кыргыздардын жашоо турмушуна арналат. Нарын облусу Кыргызстандын тоолуу аймактарынын бири болуп эсептелинет эмеспи? Айрым чокулары 4500 метр бийиктиктен деле ашып кетет, бирок эли жашаган аймактардын бийиктиги 3800 метрден тегерегинде. Памир тоолорунан ички Тянь-Шань тоолорундагы жашоого көнүп кетүү кандай болду? Памирликтер эмнеден чочулап, эмнеге сүйүнүп, эмнеден коркту? Бизге көнүмүш болгон нерселер памирликтерди таң калтырдыбы? Анда эмесе кеттик. Үйлөрүнүн көчөсүн билет. Мен үйүмдүн көчөсүн зорго билем. Базарга келсе тамчуулак капар дейт, таксибатта апарып кел. Үйүмдөн жөнөйм, базарга апар дейм, базарга апарып коет, базардан үйүмө. Мындай карап көрсөк, азыр памирлик аялдар такси жалдап базарга барганды үйрөнүшүптүр. Бирок күйөөсүнүн уруксааты керек. Нарын облусунун Нарын шаарында азыркы күндө 50дөн ашык памирлик кыргыз жашап келет. Алардын келгенине 2 жыл 2 ай декабрь айында толду. 2017-жылы келгенде Кыргызстандын жашоо шартындагы көп көрүнүштөр алар үчүн жаңы ачыла элек сандык болуп калган. Шарапат апа 2017-жылы өз балдары, небере чөйрөлөр менен Кыргызстанга Афганистандан келген эле. Азыр ошол Нарын шаарынан ич ара эле памирликтер той кылышып, Шарапат апа бир небересин күйөөгө берип, аны коштоп келген экен. Эми Памирдан Кыргызстанга чыкканыбызда өтөлбөйбүз, бара албайбызбы? Эми Алла насип кылса бардык, Алла насип кылбаса бара албадык, айтып келдик анан. Деген сезимдер болду, анан Алла насип кылды, келдик анан. Буякта Аллага шүгүр, буяктан жакшы экен анан. Буякта эмне кандай болсо өзүбүздүн боорубуз экен, өзүбүздүн жигарибиз экен. Бир кыйналбадык, кыйынчылык көрбөдүк, жакшы жашап отурабыз. Баарылары жардамдарын кылып отурат. Мамлекетке рахмат, жакшы экен, эли да жакшы экен. Өзүбүз тынч аман отурабыз, аябай сүйүнүп отурабыз. Кичинекей этникалык группанын өкүлдөрү келген күн бир гана памирликтердин эсинде калбаса керек. Ошол жерде иштеп, конокторду мээримдүү тосуп алуу жана жергиликтүү жашоого көндүрүү милдети соц кызматкерлерге жүктөлгөн. Нарын шаарына болгон сапарымда 4-5 кызматкер менен маектешкенге жетиштим. Алардын ар бирөөнүн өзүнүн бир кызыктуу эсте калган окуялары бар экен. Боордоштор бүгүнкү күнгө чейин илгерки кыргыз салттарындагыдай тамакты 5 манжа менен жейт, же болбосо жыгачтан жасалган идиш аяктарды колдонушуп, бизде көнүмүш болгон темир вилка, кашыкты колдонууну башынан үйрөтүүгө туура келди. Ал эмес, кээ бир мөмө жемиштер дагы жаңы болду. Мисалы, биринчи күнү дасторконго коюлган тамак аштын баардыгынын ичинен эң кызыктуусу памирликтер үчүн алма болгон. Алар аны кантип жешти билбей, темир вилка менен ортосунан сайып башташкан.
Айрымдарга күлкүмүштүү болсо керек, бирок сиз башка мамлекетке барып алардын жашоо шартын билбесеңиз сиз деле адашмаксыз да. Мисалга алсак, Африкадагы Гана мамлекетинде табак, кашык жана башка үйгө керектүү идиш аяктар болсо дагы аялы, күйөөсү бир табактан жана кол менен 5 манжа биздикине окшош тамак жеш керек экен. Антпесең бул жергиликтүү элди сыйлабастык деп эсептешет. Жергиликтүү бийликке бир гана балдарын окутуп коюу маселеси моюндарына илинген эмес, алардын аялдарын, эркектерин эл менен аралаштыруу да турган эле. Памирликтерди жергиликтүү жашоого көндүрүш үчүн элдин дагы бир топ салымы бар экен. Азыр нарындык кыргыздардын айрымдары памирликтерди той же бир иш-чара болсо бирден чакырбай эл катары баарын конокко чакырып калышыптыр. Нарын шаарында памирликтерге келгенимде алар 1 сааттан кийин конокко барабыз деп даярданып отурушуптур. Шаардык үй бүлөлөрдүн бири жакында эле келин алып, кыргыздын салты боюнча тааныштарын, катыштарын, кошуна туугандарын чакырат эмеспи? Мектепте мугалим болуп иштеген айым памирлик кыргыздардын балдарын окутуп келатыптыр. Кой союп чакырыптыр, алар менен мен да кошо барып калдым. Коноктошуп турабыз. Анан булар да биздин элди көрсүн. Биз деген келин алганбыз. Анан келип биздин салттарыбызды көрүп, үйүбүздөн тамак ичип, биздин коомчулук менен аралашыш керек да. Булар дагычы жасыңар кандайсыз, келатасыңарбы? Келинди да ээрчип алдыңарбы? Асынакай келин болуп, ата-энеңе кызмат кылган жакшы келин болгон. Өмүрлүү болгон, өңгөн, өскөн кызым. Биз нарынчыбыз да. Булар да азыр бүтөн жер болуп атат, анан бизге аралашып көрүшсүндөр. Анда санда чакырып калабыз. Болбой эле сөзүбүз кысылып, болбой эле бара беребиз. Тулуу Памир менен Кичи Памирдин элдери чанда эле бири-бирин көрүшсө, нарында алардын карым-катнашы жакшыргандай. Мындай сонун анан нарынга келгенде мына ушу туугандар мына ушундай чакырат, тойлорго, ana ушундай сыйлашаттар. Анан ошо тууралуу биз аябай ыраазыбыз анан. Нарын элинен тууганбыз, баардыгыбыз тууганбыз. Мына бул киши да менин кудагыйым болот. Бул кишинин да өлкөсүгө бир кызымды берген. Памирден конокко барганда дагы чогуу барасыңар? Жок, Памирде алыс эди. Памирде бири-бирибизге жетпейт эди. Мында келип чогулуп, конокко бирге бармаган. Эмнеге жетпейт? Анда алыс анан. Онда машина жок. Атбозго минебиз, атка минебиз. Бир күндө жетпей, 2 күндө барабыз. Onda birbiribizge mınday çogula albayt edik. Azыр mында күнүгө эле кайсы жерге чакырган болсо барлыгыбызды чакырат, баарыбыз бирибизди көрүп туруп. Мында жана машина бар жана келе калабыз. Ушу кызымды Памирга бергенде. Күйөөгө турмушта. Сиздер билген каарман Абдивахип менен анын кудагыйы Шарапат экөө кайчылаш кудалар. Абдивахип кызын берип күйөө балалуу болсо, Шарапат апа дагы 2-3 үй бүлөнүн карысы. Ал эми азыркы жашоосун байкап көрсөм, аялдары башында келгенде үйгө кокусунан бир конок келип калса, башка бөлмөгө өзүнчө отуруп калчу экен. Азыр элге аралашып, дасторкондун үстүндө чай куюп, кадимки эле нарындагы аялдарга окшошуп калышыптыр. Бирок көбү азыр деле күйөөсүнүн уруксаты жок, эч жакка чыгышпайт. Нарын элинен ушундай конокто менен болбосо биз бир Памирдагы жүргөн кыргыздар. Şu kişi bizde 4-5 жолу, mana 5-нчи жолу чакырган. Кой союп чакырды, Алла разы болсун. Ана деп чакырып аш берип келсе ким кетет Кыргызстандан эчеге. Ошентип келген конокторго эт тартылды. Дасторкон үстүндө нарындык менен памирликтер устукан бөлүштүрүүнүн түрлөрүн да салыштырып талкууга түштү. Bizde устуканды куйрукту аялга тартат, жамбашты эркекке тартат, калланы улууга тартат. Башты. Менин баш менен моон. Ana mana ol bujilik ayaldardыкы. Силерде башты эмнеге улуусуна берет? Башта але. Башта. Баш. Эмо немеде? Бош жакта ошондой экен. Biz Pamirga bardык. Кыргызстандык кылып алды bizди. Кыргызстандыктар келди бизге 2 айдын ичинде 60 козу сойдулар. Тойдон тышкары дейм. Тойдон тышкары. Бизге арнаган. Аны той Бизге менен арнап bizди коноктогон 60 кой сойду, козу сойду. Аны мындай акчадай берер болсо. Мындай жаңы телефондерде сүйлөшөт бири менен бири. Кыргызстандыктар кайсы айылга келди, кайсы айылга. Бизди Кыргызстандык кылып алдылар. Нарындыкка биз үйрөнүп, биз эми алайга алып кетеби десе кыңырылып жатат. Азыр алайлыктар сүйлөсө бизге башкача болот. Өзүнчө келгенде биз окшош болчу. Бизге иши нарындан бир башкача, совсем башкача. жерди кенен бөлүп, мамлекет уйкуруп берип, барлыгы шу жакта болгонубузда биз үйрөнүп калдык. Силерди орусча аралаштырып сүйлөп калдыңар. Поворотто турат.
Ошондой эле болуп калды. Ойбой дебесек мындагылар түшүнбөйт. О, туура. Бул жерде Ооба. бүттү. Ооба. Бүттү нарындыксыңар. Ала тиги Памирлик эмессиңер. Туура. Нарындык болуп калды. Ооба, бул Канча жыл болду эми эски болуп кеткени. биринчи жолу келгенибизде базарга барып билдекени сурасаң эле силер оштуксуңарбы, каяксыңар деп тажатчу элечи. Азыр оштук эмессиңби деп эле. Башты сакалды кишиге тартат экен, алдын алат экен, өзү жеп алат экен. Ооба, ошондой. Ооба. Бизде Карган койдун башын берип койсо отура берсин ага. бизде алганда жонтуп тамашалайт. Жейилбай. Силер конок кылып кой соет экенсиңер да, куйрукту тартат экенсиңер, ону жейилбейт. Башты тартасыңар, ондой эт жок. Силер тойдон этти кайымнеге салып кетесиңер Памирден? Бизде да ушундай машина. атайын ошол той берип жаткан байк алып коет. Анан баштыктарды бербейт. Мына. Илгери биз газетте көрүп атчубуз. Журналистердин газети. Тип туура ошо. Туура ошо. Сайыскесте. Да, туура. Бизде да немеге эле ора барат, чүпүрөккө. Илгери. Азыр дасторкон үстүндө мындай баарылашуулар бир топ кездешет экен. Эки жыл өткөн соң устуканды бөлүштүрүү салттарынан тартып тамак бышыруу, жүрүм туруму азыр окшошуп калгандай. Башында көбүнчө көнүмүш жашоо тиричиликте колдонуп келгендерибиз этникалык топко бир топ таң калууларды алып келди дейт Нарын шаардык мэриясынын социалдык бөлүмүнүн башкы адиси Асангазы кызы Элнура. Элнура айым памирликтер Кыргызстанга келгенден тартып азыркы күнгө чейин чогуу жашап калдым деп тамашалайт. Биринчи келгендечи алар баняны көрбөптүр, баняны. Ал больницадан аябай жакшы чачат, багыш жана больницадагы терапияны бошотуп бергенде ошондо медсестралар барып, чоң баняга ошо түшүрүп, алып барып түшүрүп атышты да, ошондо аябай мындай чоочун болушуп, такыр эметпей, мындай баняны көрүшпөптүр, жуунат дегенде. Алардан сурап атпайбыз, эмне десең жанакы эле илгерки таштайт. Илгерки эле заманда ошого эле бирсе жуунуп алышчу экен. Ошого эле жуунуп алып эле анан жүрө беришет экен да. Анан эч кийим дегенди мындай кийишчүмес экен, жана илгеркидей эме, бирок биз баягы келгенде врачтар, медсестралар эме кылып атышты. Жардамдар келип атканда ошондор эле келип атты да, анан көнүп анан азыр кийип жүрүшөт, кийгиле деп көндүргөнбүз да. Бирок баняда ошо жуунуп, самынап жуунгула десе, эмелер биринчи жууп беришти, андан кийин анан көнүштү ушечи. Ал жерден мындай чочушту да, киргенде чейинчип эмнеге кириш керек деген эмедей болушту да. Андан кийин азыр баня дегенди кыйын билет. Заказ берип түшөт азыр. Вообще баняга барат, биз баняга түшөт элек деп. Анан дагы бир эмеси да, ошо биринчи жыл биз жагы жыл болуп анан Памирликтин ошо кимдин кызын алып келдирдик, Абыбактан. Анан келсе келе мындай беш көкүл өрүп кызын жакшынакай кылып жиберди да. Эми булар дагы жана мындай суук менен деме жана эмне үчүн менингит болуп жана гайморит болуп ооруп атышат, баштары ооруп атат, ден соолугу эме десе, булар баягы өздөрүн караганды билишпейт окшойт да. Себеби деген мындай суук эме деген. Ошол кызды келсе мен баягы чачын сылатпай, сонун экен деп карап эме кылдым да, десем эшиктен киргенге чачы муз. Жууп туруп эле өрүп туруп кетирибиптир да. Эшикке чыкканда ошо бизде чилде канча 40-35 да. Анан тоңуп калыптыр да. Анан бул оорубайбы десек, жок оорубайт дейт. Аягы жука эмени башына кийип эле, анан жука жоолукту салып туруп кетирип ийген да. Эми анан айттык, бул болбойт суук десек, кушпайт да. Анан ошонусун бербейт. Жана үйдөн жол санып жүргүлө топу деп кыздарына көндүрүп атабыз, а жанакы эмесин, кийимин такыр чечишпейт. Ошо кышында суукта жана кабы менен кийип алып анан чыгышат. Бирок көнүп калышты. Кыйын азыр. Азыр бизге үйрөтөт дегенде ошого жарап калышты да. Балдарын окутуп берип атабыз, жакшы эме алсам, ош балдары жакшы чыгып, ушундай жашоого көнүп кетишип анан эми чын эле мына 3 жылдан бери өкмөт жакшы эле карап келди буларды. Андан кийин деле уже көнүш керек да. Көнүп деле карап кылышат. Бирок баягы Памирден келди кыргыздар деген аты болуп биз сыйлап турабыз. Бирок эми жарандык менен эметсе, биздикиндей болуп жашоого көнөт деген үмүттө барбыз да. Адаптация болгуча ушуларга көңүл буруп жардам берели деп мындай боорто аракеттерди жасашты да. Негизи памирликтер башында бир гана Нарын шаарына бөлүнгөн эмес, бардык райондорго бул милдет илинген. Бирок убакыт өткөн сайын көбү борборго көчүп келип алышты. Шаардын жашоосуна көнүп калганбы же эмне себептер бар экен? Нарын шаарынын вице-мэры Салтанат Эсенаманова мындай кеп кылды. Мага таң калтырганы бүт баягы биздин илгерки кийимдер да. Илгерки кийимдер, илгерки жана седеп топчулар, шурулары баягы биз бүт Кытайга берип салган немелердин баары. Анан мен кызыгып карайм да, беш көкүл, чачтарын кыздардын баары беш көкүл, анан кызыл кийишет экен. Биз баягы жаңы келгенде эме суук бияка келди деп уюштуруп анан жылуу кийимдерди алып барганбыз да. Анан десек эле карашпайт. Анан көрсө баягы кара мындай көк жылуу толстовка эмелерди алып барганбыз да. Анан кара көк түрдө такыр кара. Кызыл анан ак экен да. Анан ошондон биринчи больницага бизге баягы адаптация болсун, вообще ден соолуктарын карайлык деп бир 10 күнчө больницада кармадык. Анан кармап анан барып атабыз, барганда эле анан деги эле эркектерге мындай көзүн тикке карабайт экен.
мындай көзмө көз жолукпайт экен. Анан эркектер турган тарапка алар турбайт экен. Бери жака аялдар такыр башын көтөрбөйт. Ушинтип гана башын көтөрбөй турушту. Анан мен алдыда турам да, мен да адыраңдап эле көнгөнчө тиги мэрдин жанында, губернатордун жанында туруп алгам да, байкасам ошондой. Анан алар тарабына туруп алдым да. Анан менин артымда турат да. Анан шыбырашып коюшат. Менин чачым баарына кызыктуу да. Анан чачын деп шылбырап коюшат бир жердечи. Анан карасам кайра мынтип жер карап калышат. Карап сүйлөшөйүн десеңчи, даже мен менен сүйлөшпөйт да. Ушундай болчу. Анан мындай чач кырккан аларга аябай таң калыштуу экен. Чачын деп мен ошо чачым кыркылганына таң калдыго дедим да. Аякта кыздар медиктер чепчиктеп жүрөт да, балким көргөн эместир. Антейин десең зам губернаторубуз жаркын деле барып тосуп келди да. Ал деле жыңалбаш чачын кыркып жүрчү. Анан же мен ошо мындай жана кою чачым таң калтырды. Ишкып чачын дегенде ошондо бир күлүп койгом да. Анан ошо баягы анда мурун ал больницага жата элек келди бияктан тосуп алдык автобус менен. Тосуп алган площадьте баягы эл дагы эме кылып атышат. Анан бирөөнүн кичинекей баласы бар экен да, бир ошондо 6 ай беле Кудай же бирге чыгып калды беле. Баягы кыздар жакшы көрүп мындай көтөрүп алышат да. Ошондо энесинин көзү жүрөгү чыгып калды. Ал баланы уурдап кетет деп ойлоду окшойт да бизге мындай. Анан мынтип көтөрүп эже үшүп кетти го деп аябай жукка кийинип келишиптир да. Анан үшүп кетти го деп эле бир келин мындай чапанга мындай уруп алайын десе, темир ошондо көзү мага эмгиче элестейт да, ошо эненин көзү да, мындай корккон мындай. Ошол эсимде калды. Анан баягы мындай жүргөндө 19 дейинчи бир ошо 20-кылымдын башынан 19-кылымдын аягынан эле 20-кылымдын 21-кылымдын башына келип калды да булар. Анан мондай цивилизацияга көнүш эме болду. Антейин десең iPhone көтөргөндөр. Таң каласың да, бирок мындай баягы жашоого я имею в виду, обществого кошулуп кетиш башында ошого кыйналышты. Ошого кыйналып таң калып жүрүштү. Аябай аялдарга өзгөчө нааразы болуп жүрүштү. Шым кийет деген эмне? Вообще это для них было дико. Аялдардын момундай ачык жүргөнү, эркектери дагы аябай мындай жерип жүрүштү, таң калып жүрүштү да. Анан кийин баягы биз улам иш-чараларга чакырып, мындай биздин жашоого конокторго чакырган дагы случайлар бар. Анан ошентип анан көнүштү да. Анан кыйынчылыгы болсо, биз эми мындай да, тиги тиешелүү деңгээлде биздин бюджет не позволяет. Тиешелүү жакшы эле эме, бирок ошончо дагы болгон жылтырагыбызды деле таккыбыз келет. Балким менин бул жеке пикиримдир, бирок буларды ошого көндүрүп алдык. Булардын момундай өзүнчө аракет кылалык дегенге көндүрбөйт. Мамлекет багат экен, мен жатсам эле мамлекет багат экен дегенге көндүрүп алдык окшойт. Бул менин жеке пикирим да. Бир эмеден эми булар дагы ар кандай да баягы кой аксагы менен жүз дейт. Булардын ичинде дагы мындай аракет кылайын дегендер бар. Өзүнчө дагы эме кылып тырышып, бир Хабибулла по-моему келип, ошол мындай тырышкан бала да чуркап барып жанагы убойный цехтерге кой союп иштеди, өзүн өзү багайын депчи. Мындай аракет кылып атат да, анан мото деп коет Абдывахип. Эже деп коет. Эже мен ушу мото үйрү тиги алайын деп. Мото эмне? Ошо экен да. Анан ошого мени окутуңуз. Ага документ деп сүйлөйт. Документ керек экен деп. Анан сен эми окуй албайсың да, биздин тилди биринчи үйрөнүшүң керек. Анан правилалар бар, анан мындай тартиби бар. Оңго мындай буруласың, солго мындай буруласың, артка мындай бересиң деген. Десем окуйм деди. Анан окуп көрдү, мотосун деле ала элек да. Бирок ошо аракетинде эме кылам да, минут атпай. Бул жерде ошо мото алып таксисттер көп бизде. Таксовать болгон досум таксист. Анан ошентип таксовать этип иштесе болот экен, мага ошо жагып атат. Дейт, пожалуйста деп атпайбы, ишти. Ал мотоңду. Бирок окуганда үйрөн, муну эмесин, тиги сен эмес, мен билбейм правила дорожного движения. Анан ошону үйрөнүшүң керек. Анан мындай быкый-чыкый көп болот. Ал жөн эле биздин жалгыз көчөдөн эле ары бери басып жүрөм деп ойло десем күлүп ошентип кеткен. Ошондой жерлери бар да. Анан эми башкаларга барганда балким эми келет да баягы байкуш немедегилер. Биринчи булардыкы деген ошо максаты биринчи келгенде мындай деп бизге деле ошо эмени кой берчи эже, биз баарыбыз чогуу эле болсок дей берчи да. Бизге кошула албай элечи. Чогуу болсок, ошо өкмөткө айтсаңыздар, бизге эме берсе жер дейт да. Анан ошо жерге тиги там салып берсе дейт да, мындай общий сыяктуу эле мындай там салып берсе, анан биз өзүбүз малды алып дейт. Өзүбүз алып анан тиги жерди иштетип кетет элек. Баарыбыз чогуу бизди чачпагыла дешчү.
Анан азыр көнүп калып анан бирок мындай кызыгыш болбоду. Баягы жакшы көргөн балаңа шаар көрсөтпө деп Абдыбахиттин аялы ким Жамбы төрөп калды. Келгенде эле боюнда болуп келген. Анан төрөгөндө нарындан там сатылып берилип калды. Анан эле баары нарынга келе баштады. Кочкорго бөлүнгөн, Нарын районуна бөлүнгөн, Ат баш районуна бөлүнгөн. Нарын району ушу Миң булакка, Куланакка бөлүнүшкөн. Анан жакшы көргөн балаңа шаар көрсөтпө болууна баарына бүт бияка келбейди. 49 киши. Бияка келип шаарда да анан бирок буларга деген жанагындай да эми өкмөт берип атат. Квартирасын төлөп берип атат, тамак ашын берип атат. Иждивенчество болуп калабы деп мен корком да. Мен ошо апасайбыз булар мынтип жанталашып өзүм иштейин деп эле мамлекетти карап алма ошо оозуна түш деп жаткан болбойт да. Ошону үйрөтүш керек анан. Жаштары болсо биринчи биздин максат ошо жаштарды гана үйрөтөбүз. Окутабыз деген менен келгенбиз да. Ата-энелери жөн эле келишти, келгенден кийин баягы бир тууган мелчи деп кубаламак белек. Анан калышты, ошентип калып калды. Анан 31 эле бир чоң иш-чара бул жерде даярдайбыз да. Бир жолу ошол иш-чараны даярдап атам. Эки жагын тостуруп койдук. Машиналар өтпөсүн, эчтеке өтпөсүн деп чоң ошо 31-ине даярдык болду. Толтура эл ол жерде репетиция болду. Шулда эле өрүп алып велосипединен. Маленький дети там репетиция. Уруп кетеби деп корктум да, тээ жактан эле бирөө шулдап келет велосипед менен. Анан эле ой токтот дедим, токтот деп эле токтотуп калышты да. Мен жаныма келип токтоп калса, ошо Памирликтердин бир баласы вообще нарындыктан не отличишь. Апакай болуп, мындай жакшынакай болуп, биздин эле спортивныйларды кийип алып эле. Азыр мындай четтен келгендер кыздар, аялдарын жанагы көйнөгүнөн таанып алса, эркектерин тааныбайт. Мурун айырмаланып турушчу. Соц кызматкерлер 1 жылдан ашык убакыт алар менен кошо жашап, кошо тамак ичип, кошо идиш аяк жууп, кошо доктур, мончого дагы барган күндөрү болуптур. Мындай ойлонуп көрсөк, ар бир адам жашоосун жакшыртыш үчүн, сапатын көтөрүш үчүн жумуштап иштеш керек да. Бирок жумуш табуу чоң шаарларда өтө оор. Кичинекей область борборлорун айтпай эле коелу. Ошо подкасттын 2 бөлүгүндө Абдывахип базардан мал алып кайра сатканды өздөрүштүрүп кеткенин айтып берди элек. Азыр боордош туугандардын айрымдары көмүр толтуруп иштешет экен. Айрымдары тилекке каршы кагаз коробка чогултуп иштегендери социалдык тармакка да чыгып кетти. Бирок мынтип иштеп жаткандарын туугандар көп деле айтып бергенди жактыра беришпейт. Анткени Памирде алардын көп жумуштарын атайын жалдаган кишилери аткарып беришчү. Кыргызстандагы реалдуу жашоо аларды көнбөгөн жумушту аткарууга да түрттү. Азыр эми жумуш деле биркенен жумуш кылып атабыз. Эми жумуш биз эми оякта ушу биркен мал кайтарып эле башка жумуш болгон эмес. Бизде мындай там корган жумуш жок, башка булундай базар жумушу жок. Ошондуктан анан биз эми 1 жылга иштей албай эле жүрдүк. Не экенин билбей. Анан азыр мананда Гафыр деген кишибиз бар, ал эми жакшы эле жумуш иштеп жатат, көмүр салат. Стройкага да жайында иштеди. Коробка жаңы атасы менен күйөө баласы коробка чогултту. Ошо деле эми акча деле бир наңнамызы жок да, эми кыргыз элинде баардыгы эле жумуш менен жүрөт. Бирок мындай ойлонуп көрсөк, Кыргызстанда биз жумуш тандабайбыз да. Жок, бул жумушка мен татыктуу эмесмин, бул жумушка татыктуумун деп тандагандар билимдүүлөрдөн арасынан чыкса керек. Эгер сен билимиң жок, тиешелүү тармакта иштеп көрбөсөң, жумушту тандабай иштегенге мажбур болосуң. Памирликтерди эмне таң калтырды? Этникалык кыргыздар кыргызчаны кантип үйрөндү? Ысыкнан подкастын угуп жатасыздар. Кыргыз өкмөтүнүн Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн баш кадиси Элвира Жамболотованын айтымында, жумушка орноштуруу маселеси өтө оор болду. Анткени этникалык топтун же билими тууралуу диплому жок, же мал багуудан башка тармактарды өздөштүргөн эмес. Үйдө отуруп азыр колдору биртке бошосо жакшынакай саймаларын сайып атышат. Булардын аябай саймалары өзгөчө экен. Аял кишилер эми оокат кылбайт экен, бала караш керек экен, тамак жасаш керек экен, саймасын сайыш керек экен. Эми эркектерибиз болсо Кудайга шүгүр, эми баягы жаңы келгенде эми мындай ишке тартыл, андай ишке тартыл десек, жок, биз хандын баласыбыз да. Мал бакпайсыңарбы? Бизде мал багып иштешет. Алар 8 миңден 10 миң сом айлык алат десе, жок. Биз тиякта малдарыбызды, таджиктерди жалдап, биз тиякка малчы жалдап келбедикпи? Биз биякта мал бирөөнүн малын кайтарып жүрсөк, Памирде туугандарыбыз көрүп бизди эмне дейт? Шылдыңдашат да, уят болбойбузбу деп отказ беришкен. Анан булар 1 жылча өкмөт гана каржылап, өкмөт багып бекер эле жатышты. Ошонун арасынан дагы соорулуп чыккандар болот экен.
бир үй бүлө суурулуп чыгып, жанагы социалдык тармактарга тарап кетпеди, мусор жыйнады деп. Алар эч кандай мусор жыйнаган жок. Алар ушул жерде бизде Унаача деген чоң базарыбыз бар. Ал жерде жакшы ишкер Нурбек деген байке бар. Ошо Нурбек байкеге барып, алар өз алдыларынча эле барып жолугушуптур. Ал жерде ал байке бир мечит куруп аткан экен. Ошо мечиттин курулуш иштерин иштешти, жардам беришти. Ал жерден да баягы ичара бири-бири менен сүйлөшүп, тил табышып, Памирден келди элек ал кишилерге дагы кызыктуу болду да. Ал байке мындан ары мен ушундай ишкермин, менин баардык эмелерим бар, келип иштеп турсаңар болот деп, ошол жерде жанагы ишкерлерден чыккан, магазиндерден чыккан коробкаларды жыйнап, упаковкалап аларды, ошолорду ошол Нурбек байкенин гаражына чогултуп жыйнап беришет. Нурбек байке 1 сомун албайт, чогултуккан ошолордун кагаздарын алып алып, Бишкекке алып барып өткөрүп, алып келип акчаны санап берет. Өздөрү айткандай, ал акчабызды күнгө бөлсөк, күнүнө 500-600 сом таба алат экенбиз. Жакшы чогултуп эметкенде 1200 сомго чейин табат экенбиз. Эми азыр буларда билим жок болгонуна байланыштуу, эгер билими болсо, биз буларды доктор кылып коет элек, буларды биз мугалим кылып коет элек, же эсепчи кылып коет элек дегендей. Эми ошондой жанагыдай мал жумуштарга айтсак, булар да өздөрүнүн бир менталитетиби, же бир өздөрүнүн намысыбы, жок биз дагы өзлөрүнүн эмесин кармашты. Биз дагы андай эч кандай биз балдарыбызды билим алууга келгенбиз, бирок балдарыбызды эле окуталы деп ойлогонбуз. Эми ал мезгилдер өттү, балдарыбыз окуп атат, балдарыбыз үчүн жашашыбыз керек, эми иштешибиз керек. Өз алдынча сиздерге да рахмат, мамлекет багып атат. Кечке силердин колду карай бергенде болбойт. Эми биз ар тараптуу жумуштарга тартылалы деп, биз булардын баарын бул жерде райондук, шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын алдындагы эмгек жана ишке орнуштуруу бөлүмү бар. Ал жерде каттоодо турушат, жумушсуздук боюнча каттоого алынышты. Ал жерде эми билими болбогондон акы төлөнүүчү убактылуу жумуштарга тартылышат да. Мисалы, менин кафем бар болсо, акы төлөп берейин. Эшиктен отту жакканга кафеге, мисалы, эшигин шыпырганга же полун жууганга дегендей жумуштарга тартылып атышат. Жакшы, бүгүнкү күндө үй ээлери, эркек балдардын баары иштеп атышат. Азыр бир ишкерлер бизде азыр көмүрлөр түшүп, аябай ар бир мешокко көмүр салып берген 10 сом экен. Бир күндө 1000 сомдон акча таба атабыз деп атат. Ошондо 1000 сомдон таба атышса, бир мешөгө 10 сомдон болсо, менин оюмча бир күндө 100 мешөккө көмүр салышат экен. Бир күндө 1000 сом аябай жакшы акча. Мен бир күндө айлыгымды бөлгөндө мен 840 сом табат экенмин. Өзүм мен бөлүп көрдүм. Анан мен аларга айтып калам: "Ай, силер менин көп акча табат турбайсыңарбы? Мен бир күндө алар мага ишенбейт. Коюңузчу, сиз ак үйдө отуруп, кантип күнүнө 840 сом табасыз, биз деген бир күндө 1000-1200 сом таба алып атабыз" деп атат. Айрым этникалык кыргыздар жергиликтүү жашоого көнө албай коюшуп, Афганистанга кайра кетүүгө мажбур болушту. Алар нарынды таштап кетүүсүнө бир топ себептер болду. Бирок бул жерде калгандарына мамлекет финансылык колдоо көрсөтүп келет экен. Ошол 12 бала менен 12 баланын 2 баласы тияка кеткени менен ата-энеси менен калгандары да болгон. Анын ичинен бир үй бүлө болсо, башында эле айтканда, балдарыбыз ушундай орто билим алса деле чогуу кайра кетебиз деген, алар башынан келгенде эле кетебиз деген, ошолор кетишти. Ошо менен калган балдар ошо келишкен жок. Мектепте канча бала окуп атат? Орто билим алып атат, биздин балдар сыяктуу 11 бала билим алып атат. Башталгыч класста эле окуп атышат. 2 бала болсо, 18 жаштан өткөн 2 бала сабатын жоюп атат. Атайын бир программа менен сабатын жоюп атат өзүнчө. 2 балабыз бала бакчага барып атат. Андан сырткары 7 бала багууда 0 жаштан 3 жаш, 2 жаш бала бакчага барганга чейинки жашка чейин 7 балабыз азыр үйүндө багууда. Ошол балдардын жалпы бизде 19 бала мамлекеттик жөлөк пул алып атат. 1215 сом өлчөмүндө ай сайын мамлекеттик жөлөк пул алышат. Бул азыр бүгүнкү күндө биздин Нарын облусунда 41 адам жашап атат. 25 эркек кишилер, 16 аял киши, анын ичинде бир 65 жаштан өткөн бир кары эркек адам бар. Ал кишиге пенсия чектелди. Бизде өзүңүздөр билесиздер, эч жакта иштебесе, социалдык өнүгүү башкармалыгынан чектелет. 1500 сом өлчөмүндө пенсия чектелет. Ошол пенсияны алып атат, бирок ал киши карымын деп жатып албастан, ошол жанагы оңой жумуш экен мага деп жанагы коробканы ошол киши жыйнап, ошол киши иштеп атат да. Азыр памирлик кыргыздар кайрылман статусун алып жашашат. Бирок ал 3 жылга гана берилээрин жергиликтүүлөр билдиришти. Эгер этникалык топко жарандык берилип калса, Кыргызстандын, кадимки эле биздин жарандык берилип калса, алар биз Кыргызстандын жарандары жашаган жашоого даяр болуш керек. Өзүнүн үй бүлөсүн багып, балдарынын билим алуусун улантып кетүүгө.
Дүйнөлүк практикада психологдордун айтымында адам башка мамлекетке көчүп барганда биринчи 3 ай ал үчүн эйфория мезгили болот. Баары жаңы, тааныла элек, кызыктуу, эркин жана үмүт берчүдөй. 3 ай өткөн соң ал киши өзүнүн мурунку жашоосун, көнгөн айлана чөйрөсүн, дос туугандарын сагына баштайт. Реалдуу жашоо ошондо гана башталат. Психологиялык жактан мээ көп жабыркайт, эмоционалдык жагдайда адам кайра өз чөйрөсүнө кетип калат, жаңы жашоону артта калтырып. Бирок бул абал 1 жыл өткөн соң кетет экен. Памирликтер жаркын жашоосу үчүн 1 жыл эмес, 3-чү жылы Нарындын Узун көчөсүнө, кошуналарга, мектепке, деги эле жергиликтүү жашоого көнүп кетүүгө аракет кылгандай. Бирок кийинки келечеги ар биринин өзүнүн колунда. Себеби бир гана этникалык топ эмес, ар бирибиз келечекти өз колубуз менен курат эмеспизби, туугандар? Ошентип 3-чү эпизоддун соңуна чыктык. Кийинки чыгарылыштарды мындан да кызыктуу кылууга аракет кылабыз. Биз жактын материалдары кымбат. 10 метр материалды бирден койгола. Бир кызга канча материал кетет? Бир кызга көп кетет дейсиз. Бир кызга кетет, бир 9-10 койдук. Памирликтерде кыз күйөөгө тийгенде эмнеге анын энеси 2 ай чогуу жаңы үйлөнгөндөр менен жашайт? Бул жана башка кызыктуу окуялар эмки эпизоддо болот. Ысык нан аттуу подкастыбыз жана ар бир эпизоду Soros Кыргызстан фонду тарабынан колдоого алынып даярдалды. Айтылган ой-пикирлер Soros Кыргызстан фондусунун көз карашын билдире бербейт. Сиз бизди биринчи радионун эфирлеринен уга аласыздар. КТРК KG сайтынын биринчи радио баракчасынан подкастты таап алсаңыздар болот. Anchor, Google Podcast жана Radio Public.com, Spotify, Apple Podcast ресурстарынан ысык нанды издесеңер эле биздин баракча чыгат. Дагы бир жолу кайталап коеюн, ысык нан. Көчүрүп алып, убактыңар болгондо да уксаңыздар болот. Кийинки чыгарылышка чейин.